Саламатсызбы? Менин аты жөнүм Акмат кызы Нурзада. Чүйдөн болом, Токмок шаарынан. Келечек корпоративин мен Москвада иштеп жүргөн кезде ошактан угуп, өзүм үй алайын деген максат менен жүргөм. Анан кандай алсам деген ой менен анан интернеттерден эмелерден карап сиздерди таптым. Силердин ушу эмеңер жакты, көп нерселер, көп корпоративтерди карадым, баарын салыштырдым 2-3 ай жүрүп. Анан бирок 2-3 айдын ичинде кайра эле башында силерди көргөм. Анан кайра айланып караштырып, салыштырып келип, анан силерге токтодум. Ошо силердин эмеңер жакты, буюрса мына мынтип бүгүн үй алып калдым. Ошо мен жазылган суммам миллионго жазылган. Миллиондун 25% пайызы деп бар экен эмелери. Ошол боюнча мен 25%-ын 250 миң төлөдүм биринчи. Анан сразу эле 4%-ын 40 миң төлөдүм. 10 жыл мурун бизде болгон, бирок алданганбыз. Бирок мен кандайдыр билбейм, жүрөм ишенгем, мен через WhatsApp эле тургам да силерге ушундай билбейм да, мындай нерсе менде болгон жок да, коркуу. Даже подпись да койгон эмесмин, эчтеке да койгон эмесмин. Мен Москвада туруп через WhatsApp эле тургам да. Анан келип 4 ай болгондо келип, анан офиске келип, кол коюп, договорумду алып, анан кеткем да. Коркуу сезим такыр болгон жок менде. Эми ой ар кандай болуп атат, эми бизде кичине абал оорураак болуп атпайбы? Ошого байланыштуу кичине, может, барып, силерден да кутулуш керек, үйдү да мындай менчикке чыгарыш керек да, баары бир арестте болобуз да. Ошого бир ойлор бар, бирок билбейбиз да алдыда кандай болот. Бирок эртерээк силерди да бошотуп, өзүм да бошоткум келет да. Үй этаж алайын дедим, бирок туура келген жок. Жер там алдым, Ивановка станция деген жерден алдым, жер үй алдым. Коро жай менен кичине балдарга да кененирээк кирип чыкканга деп жер үй алдым. Миллион деп эметкенбиз, бирок биздин үйдүн деле эмеси миллионго чыккан, бирок мен хозяйка менен сүйлөшүп, басым түшүртүп эле $10,000 алдык да, 10,200 алдык. Кыскартылып болгон берген сумманы эле мага кайра бөлүштүрүп беришти. Лишний эме кылган жок да. Набор мага да жакшы болду да, ровно миллион дебей жакшы болду да. Кыскарылды. Үйдү мен өзүм оформление кылдым. Өзүм алып атам, өзүм оформление кылдым да. Эмне дейбиз? Биринчиден үй алып берип аткан сиздерге чоң рахмат. Рахмат, ишиңерге ийгилик, алга жыла бергиле. Кыргызстандагы бизге окшогон адамдарды буттан тургузуп, жардамыңарды колуңардан келишинче поддержкаңарды берип, жардамыңарды берип, иштеп жүрө бергиле. Кыргыз элиме болсо, эмне деп айтабыз? Кыйналып кысталбай, тияка бияка чуркабай, жүрөңөрдү түз коюп алсаңар болот, ишенгиле. Мен эчтекеси жок эле алгам, эчтекеси жок эле коркпой үркпөй келип, жазылып эле, келип эле 4 айдан кийин колума кагазымды алгам. Ага чейин эчтеке, ушу күнгө чейин эчтеке болгон эмесмин, бирок азыр сүрдөп атам, араң сүйлөп атам. Что ишенгиле, кыргыз элим эртерээк буттан тургула, үй алгыла.